Менин атым Бактыгүл Мединова. Тургунбай Садыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинде жетекчи болуп иштейм. Ушул музейде иштеген күндөн баштап биз мен жана менин жамаатым, башка Ошто эмгектенген сүрөтчүлөр чогуу ушул биздин музейдин аянтчасын бир башкача бир жандуу музейге айланганга аракеттерди кылып, бул боюнча биздин көп ой сөздөрүбүз болгон. Бүгүн ошол биздин оюбуз ишке ашып, Ош шаарынын тургундарын жана мыймандарын музейдин аянтчасына чакырып, музейдин мейкиндигин көрсөтүп, музейдин мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп, бул жакта болгон чыгармачылыкты көрсөтүп, чыгармачылык менен биздин көрүүчүлөр кантип өздөрүнүн жан дүйнөсүн багыт алат, ушулар боюнча дагы бүгүн биз иш-чараны ишке ашырып атабыз. Бүгүнкү иш-чаранын ишке ашырылышына мен өзүмдүн партнерлорума чоң ыраазычылык билдиргим келип кетет. Бул Аялдар дүйнөлүк банкы, коомдук фонду, андан тышкары буунун өнүктүрүү программасы биздин демилгени колдоп, бүгүн биз иш-чараны ишке ашырып атабыз. Маңызы бул шаардагы жаратман жана өнүгүүгө кызыктар болгон, ушул Ош шаарында калып иштеймин, Ош шаарын өнүктүрөмүн деген бардык жарандар үчүн маанилүү иш-чара. Особенно мне понравилось то, что тут очень много мастер-классов, но больше всего это виртуальная реальность, на которую мы погрузились. Я узнала буквально все величие наших красот Кыргызстана. Жашоочулардын башын бириктирип, социалдык биримдикке чакыруу, улуттар аралык биримдикке чакыруу болуп саналат. Өзгөчө балдарга коом жакшы мамиле жасасын, кадимкидей кабыл алсын, ушул өзгөчөлүгү менен кабыл алсын деген лозунг менен постоянно көптөгөн иш-чараларды өткөрөбүз. Хотелось бы, чтобы таких культурных мероприятий в нашем городе было гораздо больше. Наш город, как исторический древний город, собирал все больше людей не только города Ош, но и всего Кыргызстана. Жергиликтүү коомчулукту ушундай бир жаңы, ушундай инновациялык, ушундай креативдүү бир багыттарга чогултуп, ушундай чогултуу аркылуу, ушундай диалог аркылуу бардыгыбыз бир тынчтыкка, бардыгыбыз чогуу бир шаардын өнүгүүсүнө, мамлекеттин өнүгүүсүнө өз салымыбызды кошо ала турган бир багыттарды өзүбүзгө аныктаганга жардам берген бир иш-чара болуп атат бул жерде. Мындай фестивалдар керек, атмосфера жакшы, бардыгын да карактерине жүргөн маанайынан